Атыңыз ким? Джонни. Жаныбек, Негизи жаныбектердин баары чоңойгондо Джонни болуп алышат го, Жаныбек, ой, Джонни, эмне иш кыласыз? Россияда эмгектенебиз. Эмне иш кылып ошо? Программист. Сиз жанагы кофейняга барып макбук ачып, капучино, накакосо, малаке дегендерден турбайсызбы, Жакшы. Мен билишимче программисттер жакшы эле акча табат. Тем более Россияда иштесеңиз. Акчаңызды кайсы банкта сактайсыз? Т-банк? Жаңы банкпы же бурунку Тинькофф банктын катары? Жакшы. Эмне өзгөчөлүктөрү бар? Т-банктын Black Tibet картасы бар. Ал Россиядагылар үчүн өтө ыңгайлуу. Жана ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөргө улуттук валютада комиссиясыз которсо болот. Жакшы. Мен дагы ушуларды айтсам мага деле акча төлөйбү? Албетте. Анда 30 апрелге чейин ылдый жактагы шилтеме аркылуу буйрутма кылсаңыз 1 жыл бою бекер колдоносуз. Чет элдик номерге каттап алсаңыз болот. Картаны каяктан алсак болот? Россиянын сиз каалаган жерине акысыз жеткирип берүү бар. Башка карталардан акча которуу жана накталай акча менен эсепти толуктоо акысыз жүргүзө аласыз. Айлыкты дагы бул жака түздөн-түз кошуп алсаңыз болот. Накталай акча чечүү комиссиясыз. Ал эми про жазылуусу менен чет өлкөлүктөргө кошумча кызматтар бар. Депозиттик эсепти жогорку пайыздык чен менен ачуу. Бул сизге тез акча топтоо мүмкүнчүлүгүн ачат. Экинчиден, Россияда туруктуу же убактылуу жашоо уруксат кагазын, жана ошондой эле патент жана башка кызматтарды, консультацияны кыргыз тилинде ала аласыз. Ал эми саякат бөлүмүндө авиабилеттерди сатып алууда банк рубль менен сиздерге 4% кэшбэк кайтарып бермекчи. Т-банк Россияда жашоо жана иштөө үчүн. Улукбек Шакиров. Кутман кеч, айымдар, мырзалар, кандайсыңар? Могул байкуштун көңүлү калсын деп эмес. Мындай чындап көчөдөн мени көргөндө ушул бала кыргыз стендапта чыгат да деп тааныгандар болчап коесуңарбы? Рахмат. Ошо анан менин учурдагы абалым финансылык оорураак. Ошон үчүн улуу балам ата-энеме кетип калган. Алар менен кайф да. Каалаганын кылат, каалаганын алып берет. Бир күнү чалат, жапжаңы башынан бутуна чейин жапжаң кийинип алган, бир колунда пирог, бир колунда жаңы оюнчук мамамды видеозвоноктон чалып туруп карматып койгонмун деп. Ассаламу алейкум, ата. Биз машина менен конок ортабыз деп. Жаман ичим күйүп кетет. Ошон үчүн мен эртерээк звезда болуп, акча таап болуп кетким келип атат да. Антпесе келаткан жылы кичүү болам, аркы жылы аялым ата-энеме кетип калчудай болуп атат. Рахмат. Ана менде мындай зависимость пайда болду. Сиздерде деле бар болуп калышы мүмкүн. Туалетке телефону жок кирбеген. Жанталашып, жарылайын деп атса да, ичиң буруп атса да, тырышкан дейчи телефонду таап анан киресиң го. Бар экен силерде деле. Бирок менден өткөн дагы зависимый адамдар, булар деген коомдук туалетте телефондон сүйлөшкөндөр. Ишин да кыла берет, телефон менен да сүйлөшө берет. Жаман таң калам. Алло. Жакшы. Жок, нормально эле, просто туалетте отурганмын деп. Телефондун ар жагындагында неудобный кылып. Антиги айтат да телефондо, мейли брат, анда чыкканда шашпай сүйлөшөбүз. Жок, нормально. Сүйлөшө бер. Анан ошо айтып кеткендей эле, менин баарыбыз бири-бирибизге таасир этебиз да. Жакшыбы, жаманбы. Анан менин маанайымды көтөргөн адамдар жөнүндө айтып берейин деп атам. Менин момундай адамдар өлү маанайым көтөрөт да. Телефон чырылдайт. Алло, алейкум ассалам. Жок, алар көчүп кеткен, үйүн сатып, кредит алып, күйүшүп. Улуу баласы да ажырашып кетти дейби, ошондой дейт, азыр Москвада иштеп жүрүптүр. Кичүү баласы анда мында жамандык жакшылыкка келип турат. Сен ким элең, брат, дейт го аягындачы. Ошолор жаман маанайымды көтөрөт. Анан момундай байкелер бар, досторуңар деле бар, показушник.
мына коноктор келет, бүт коноктор турат да, анан ошолордун көзүнчө монтип туруп 200 сом суруп чыгат да, баарына көрсөтүп келип туруп, эч кимге көрсөтпөй салып ал деп кичинекей бала көрүп коет го. Анан ошондой показушник адамдар деген вниманияны да жакшы көрөт да. А мындай бөлөк эле теманы сүйлөшүп атсаң, өзүнө көңүл бура турган теманы тыгып ийет го ортосунан. Мисалы, турасың, сүйлөшүп атасың анан. Жакшы, ошол жакка эс алып келдиңерби? Жакшы, сонун жер. Канча күн жүрдүңөр? 10 күн. Биз да былтыр ошол жакта эс алганбыз. Эртең менин туулган күнүм. Анан мындай туулган күнүнө дагы элди мындай келбегиле, жөн эле койгула дегенде да мындай келгиле деп айтат го. Мындай мен эртең саат 5-терде жумуштан келип үйгө келсем эле саат 7-лерде белектериңерди көтөрүп алып келип калбагыла деп. Тем более кафе-сафеге эчтеке уюштуруп ийбегиле деп. Анан орус тилдүү кыргыздар бар. Булардын да өз орду бар биздин жашообузда. Кыргыздар орусча сүйлөгөн 2 типке бөлүнөт. Биринчи тип бул деген жасалма. Эми элестеткиле өмүрү бою эле айылда чоңойгон да. Кыргыз үй бүлөдө эле, айылда эле баары кыргызча сүйлөшөт, мектеби кыргызча, кошуналар бүт кыргыздар. Анан келип туруп эле 1 жыл Бишкекте жүрүп туруп эле туңуп кетип туруп кыргыз тили жок деп кой. Орусча да. Можете мне на русском объяснить просто? Не, конечно, я понимаю на кыргызском, просто когда я говорю на кыргызском, у меня акцент дейт го. Анан мындай адамдардын бетин ачыш үчүн нервин козгош керек да. Адам нерв болуп жинленгенде жанагы чыныгы эмоциялар чыгат да ичиненчи. Ошонтур жинне тийсең, это самое то, это вот это деп келип туруп анан орусчасы түгөнүп кыргыз ойгонот, могул жакта уктап жатканчы. Энек жоголчу деп чыштайт го аягында. Экинчи тип булар деген мындай тескерисинче маанайды көтөрөт да. Булар деген көбүнчө ушу Советтер Союзунда жашап калган адамдар көбү. Садикке орусча барган, үйүндө орусча сүйлөшөт, айланасы орустар, кошуналары орустар, орустар менен достошот. Анан сүйлөгөндөрү сонун го, мындай маанайын көтөрүп. Давайте могул жактан кушать этебиз, биз кечүүн ушул жактан кушать эткенбиз. Сөздөрдү да кете атам, келе атам деп сүйлөшөт. Анан үйүңө чакырып калсаң, это ваш дом, да? Өзүңөр салгансыңарбы? Сонун экен турбайбы? Ошондой адамдар маанайымды көтөрүп турат. Анан биз деген жанагы этажкада туруп калдык, келинчегим болуп 1 жылдай турдук. Болгондо да жана панельный домдордо да, жана шумоизоляциясы өлүп калган домдордо да баардыгы угулат. Ары бери чуркап жүргөнү, каткырып атканы, сүйлөшүп атканы, ыйлап атканы, стиральный машинка, пылесос иштетип атканы. Анан кээде бир түн ортолорунда кандай айтсам экен муну? Мындай чоң эле жубайлар жакшы көрүшүп атканын да угулат да. Прям мындай кинодогудай, мындай үндөрүн бийик чыгарып, сен кыйналып ары бери басып, уйкуң качып, сен да жакшы көрүшкүң келип монтип. Анан жаман уланып кетти да, 1 жума бою күндө. Анан бир күнү чыдабай кетти, ойлодум мен чыгып айтайын дедим, мен билбейм, мен акырыныраак жакшы көрүшөсүңөрбү дейинби, билбейм иш кылып. Бирдеке айтыш керек дедим да, анан үстүнө чыгып туруп эле тыкылдатсаң, мындай здоровый мужик чыкты. Эми кебетес мени деле жакшы көрүп койчу да экен. Не кыласың, саламдашып эле түшүп кеттим, эчтеке айта алган жок. Анан момундай байкелер бар. Ошолор өлө, прям мени күлдүргөн адамдардын топ 1-инде турат. Коомдук туалетте турасың да, 3-4 киши очередте, кабинкалар бош эмес, 3-4 кишини жөөлөп эле кирип барып туруп, ар бир эшикти монтип тартып, келип анан кайра менин жаныма туруп туруп. Очередте экен дейт го. Жок, брат, просто жыты жагат да мага. Улукбек Шакиров, чоң рахмат.